Саламатсыздар, урматтуу уктугандарым. Мен сиздерге бүгүнкү темам артрит деген эмне, артроз деген кандай оору. Бул оорунун айырмасы артрит бул жалаң суук тийгенде пайда болгон оорулар. Буту кол сустаптарга тараган оору. Ал эми артроз болсо бул биринчиси эненин ооруганынан ген деп коет, ошондон чыккан оору. Экинчиси бул катуу бир нерсеге тийип алгандан же оор нерсе көтөргөндөн сөөктүн функциялары бузулуп, ошондон артроз пайда болот. Эми ушу артроз жөнүндө айта кетсем, мен өзүм уже деформация остеоартроз коленного сустава 4 стадияга чейин жетти. Ушу оорусу меники хронический болуп кетти. Ошолордон көп кыйналдым. Анан көп жерлерге бардым, Европага чейин бардым, бирок ошол жерден дагы мага эч натыйжа берген жок. Бардык жерде мени ушу операция кыласың дешти. Мен ушул ойлонуп отуруп, ушул Япониядан келген дары, компаниянын дарысын ушундан ичип көрүүнү туура көрүп, ушундан баштадым башында. Ошо компания Marine Health деген Япониянын компаниясы экен. Бул эми сиздер билесиздер, Японияда элдер кандай узак жашайт, жана ушундай муун оорулар деген почти аларда жок экен. Анан ушул дарылары халал биринчиден, экинчиден бул океандын түбүндө өскөн жаныбарлардан сыгып жасалган дары экен, натуральный. Биздин организмге 85% ошо пайдап келет экен да, ошо менен дал келет экен. Ошон үчүн бул дарыны сиздерге сунуштайм. Мына боореки АБ дарысы эртең менен ушул Аны ачкарын ичип, кечинде бул Бны башташ керек экен. Ушуну баштагандан кийин анан башка жанагы физкультура, массаж, анан кошо ала кетиш керек экен да ошо артрозго. Андан сырткары артромарин деген дарысы бар, мондай. Бул артромарин дарысы, мына боореки. Ошо артромарин дарысын ичкенден кийин жанагы бул дары бир 15-20 күндөн кийин организмдин баары шлактардын баарын, тустардын баарын чыгарып, жардам бергенден кийин гана ошо артромарин ичип башташ керек экен. Артромариндин пайдасы бул жанагы хряштар, эки сөөктүн ортосундагы хряштар түгөнүп, бирине бири тийип, сөөк оорутуп баса албай атканды. Анан ортосунда келген синевальный жидкость деген бар, ошол жанагы чучукта кыргызчасы, ошону ордуна пайда келтирет экен. Мен ушул дарыларды ичип бир 3 айдан баштап өзүмө келе баштадым. Себеби операция дейт. Операция бергенде ошол эки буттун ортосуна жана темир салып атпай, ошол темирден эч кандай пайда болбойт. Себеби дегенде ал жерден кескенде ошо кесилген жерлердин тамырлары пока ордуна келмейинче буттардын кан жүгүртүүсү начар болуп, жана каны жок болуп, үшүп буттар муздап турган ошондон. Ошон үчүн бул дарыларды кенен көбүрөөк колдонуш керек да. Мага окшогон артроз менен ооруп, хронический менен ооругандарга көбүрөөк колдонуш керек. 3 айдан 6 айга чейин ичиш керек. Ден соолук баарыбызга керек, ден соолук. Ошон үчүн бул дарыны колдон келсе биринчи ушу АИБдан баштап, андан кийин физкультура, массаж менен ордуна келтирсе болот экен. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан ушуларды сиздерге айтууну туура көрдүм. Мындан көп элдер результат алгандар бар артростон. Бирок ушундай 4-стадия деген бул почти операцияга гана керектүү, операция гана кыла турган оору болгондуктан, мына ошону мен ушул дарылар менен жеңип кеттим десем болот. Сиздерде ошондой артроз болсо, ошондой өтүшүп кеткен оорулар болсо, ушул дарылардан колдонуп, ушул дарылардан ичип, ордуна операция жок колдонуп ордуңарга келсеңиз болот экен. Артритти болсо бул воспаление экен. Воспалениени биринчи ошо суук тийген жерлерди айыктыргандан кийин анан жанагы физкультураны башташ керек экен, артриттикин. Ошон үчүн сиздерге айтарым, мына ушу дарыларды ичип, ушу компанияга келип, бул дарылардан колдонуп, андан сырткары ушу мен айткан физкультура жана массаж дегендерди мен кийин дагы бир сиздерге көрсөтөм, кандай алып массаж кылат, кандай алып физкультура кылат. Мына ошолордун баарын толук кандуу аткарсаңыздар, ушул оорудан толук айыгып кете аласыздар. Эми 100% деген да туура эмес, бир 70-80% ордуңузга келесиздер. Мен сиздерге айтарым, эч кандай башка нерсеге жүгүрбөй, ар кандай табыптарга барбай, ушу дарыдан колдонуп, ушу дарыны ичип, ушул артростон өзүңүздөрдүн ооруңуздарды калыбына келтирип алсаңыз да болот экен. Анан сырткары ушул физкультура кылганда дагы ар кандай физкультураларды кылып сразу баштабай, бул дарыны ичип 1 айдан кийин анан физкультураны башташ керек.
Менин айтарым сиздерге ушул, мен ушул оорудан көп кыйналдым, көп жапа чектим, бирок ушул оорудан мен ушул компания Marine Health деген компаниянын, Япониянын ушул дарылардан мен оорудума өзүмдүн канча жыл ооруган оорумду ушундан жеңип алдым десем болот. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мусулманчылыкта да айтат экен да, мындай өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайынча сен мындай жакшы момун боло албайсың депчи. Анысыкарындай мен өзүм жашоомдогу бир башыман өткөн нерсе, албетте көп жылдан бери менде бронхит деген муундардын дагы оорулары бар эле. Анан бир жакшы тааныштарыбыз Marine Health деген Жапония өлкөсүнөн даярдалып келген дарылардын А жана Б деген бөлүгү мага беришти да, былтыр кышында. Мен кыш менен эле жөтөлүп, муундарым ооруп, ошондой ооруларым бар эле да. Анан буну пайдаландым, колдондум. Колдонгондон кийин бул баягы биздеги медициналык колдонуучу каражаттар бар, дары-дармектер бар. Дарыны берер менен ошол бутуңдун же колуңдун ооруган жерин түптө оорусун жок кылат, бирок кайсы бир убакта кайра кайталана берет да. Бунун жакшы жери ушундай экен, шашпай таасир берип, шашпай дарылайт экен. Анан бир убактысы келгенде кайра кайталап ичиш керек экен. Ошондо адам баягы биротоло айыгат экен да ооруданчы, мындай какыс деп коет да бизде кыргызча. Ошо какыс айыгып кеткенге пайдалуу экен. А жана Б деп коет экен да, А и Б деп коет экен. Ошол экөөнү кошуп ичиш керек экен. Анан мен колдондум. Анан эми силерге дагы айтып кетерим ошол өзүм башыман өттү. Негизинде аябай жакшы жардам берди. Иммунитетти да көтөрөт экен, баскан турганың тың болуп калат экен. Акыл эсиңе дагы мындайча айтканда адамдын баардык дене түзүлүшүндөгү иштеген организмдин функциянын баардыгына жардам берет экен да. Ошон үчүн сиздерге дагы мен ошону айтып кетмекчимин. Колдонуңуздар. Ден соолук деген бул биринчи байлык деп айтып жүрөбүз. Ден соолук чындыгында биринчи байлык. Ден соолук болсо анан калган нерселер жашоодо кызыктуу болуп көрүнөт. Ошондуктан колдонуңуздар, пайдаланыңыздар, дарыланыңыздар, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар деп мен сиздердин нур тууганыңыздар Муктар Атаналиев. Ассаламу алейкум.